Атамбаев башкарып турган бийликтин убагында эл ушуну күткөн. Ушул Атамбаев элге келип, карапайым эл менен бир чогуу болуп, ушундай бир кадамдарда чогуу басса, ушул элдин үнүн укса, эл ушундай бир жанагындай баатырлыгы, ушу эскерүүлөрдө бир чогуу болсо деп эл күткөн. Бирок ал маалдарда экс президент Атамбаев Алмаз Шаршенович бир да жолу андай иштерди кылган эмес, андай иштерге барган эмес. Азыркы президент Сооронбай Шарипович ушундай иштерди кылып, элге чукул болуп, элдердин арасында болуп, жанагындай баатырларга үйлөрүнө чейин барып, өзүнүн куттуктоосун тапшыргандан кийин эле бул адам кандайдыр бир аң сезимдер ойгонуп кеттиби деп ойлойбуз. Ошонун ичинде 6 жыл бийликти башкарып турганда дагы, ага чейин премьер-министр болуп турганда дагы Атамбаев Алмаз Шаршенович эч кандай мындай иштерди кылганын көргөн эмеспиз. Эгер ушундай иштерди кылганда эл ошондо деле колдоп, ошондо эле көтөрүп чыкмак. Ошол эле жерде мисалы үчүн айланасында мисалы үчүн жазалма ошол эле бир сценарий сыяктуу көрүнүп турат. Эл жазалма ошол жерде заказной. Эгер Атамбаев мындай баягы элдик жүз менен, баягы элдин колдоосунда болуп турган маалда эл аны астыга салып алып да жөнөшмөк. Ошол астыдагы биринчи катардын сабында дагы эл колдоп турмак. Ошол эле сапка кошула албагандыгы биринчи сапка, ошол биринчи сапта баса албагандыгы, ошол эгер бул адам өзүнүн таза жүзүн, анык жүзүн ошо элге кызмат кылгандыгын бүгүнкү күндө көрсөтө алганда, тарых баасын бергенде бүгүнкү күндө ошол өчпөс оттун жанында экс президенттер менен, ошол эле аттуу баштуу инсандар менен, ошол эле ветеран абышкылардын колунан кармап, сүймөнчүлүгүнө ээ болуп бүгүнкү күндө колдонуп турмак. Карасаңыз ал жерде Атамбаев ошол жөө жүрүшүндө жынсы шым, бот кийгенге чейин көчө баласындай болуп чыккандыгы дагы бул абдан туура эмес болду. Мына азыр эгер мына Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн деңгээлин кайсы жерде экенин көрсөттү го. Мына улуу трибуна Кызыл Аянтта ошол согуштун тиги очогу болгон Москвада, жеңиштин туу сайылган Москвада ошол жерде турду. Биздин экс президентибиз Алмаз Шаршенович элдин аяк жагында ошол эле маалда бир жазалма флешмоб кылып, анан бот кийип алып чыккандыгы абдан туура эмес болду. Бүгүнкү күндө кыргыз элинин жүзүн жер каратты десек болот. Эгер бул адам татыктуу, чыныгы инсан, кыргыз элинин ушундай лидери болгондо Москвадан көрмөкпүз бул адамды. Ошо Москвада казактар кандай сыймыктанып отурушту, кандай сыймык менен карап отурушту. Ошо казактын президенти Владимир Путин менен ошол протокольный ошол элдин астына чыкканда жанында ээрчип чыгышы бул казак элине чоң сыймык болду дагы. Кыргыз эли ошолордун астында биз кандайдыр бир деңгээлде басынган сыяктуу болуп уялып турдук. Ошону көргөндө биз ушундай президентке эмнеге татып жетишкен жокпуз? Ушундай биздин тиги экс президенттер ушундай татыктуу кетип, татыктуу иштеп, улуттук лидер боло албагандыгына ошондо көрүп отуруп Москванын паратын ушундай ызаланып көрдүк. Анан ал жерде өзүнүн телеканалдары болобу, же өзүнүн фейктери болобу, өзүнүн Атамбаевдин ошол колдоочулары мындай болду, тигиндей болду, эл менен мына жүрдү, эл арасында жүрдү деп жазып атышат. Бул аны менен сыймыктанбаш керек алар. Алар ошол элдин арасында эптеп жазалма келгенден сыймыктанбаш керек. Бүгүнкү күндө Атамбаев эмне кылды эле? Жана эмне бааны алды? Эмне бааны алды? Жана эмне эрдиктери бар деп сурасаң, ошолор өзү колдоочулар дагы эчтеке айта албайт. Мына карасак, дача суу болду. Дача сууга деле барып жакшынакай ушундай эле эл менен, ошол эле командасы менен барып Куран окубайт беле? 6 жылда деле муну барып тиги ушундай жөө жүрүштөрдү жасабайт беле? Ош окуясы болду. Ош окуясында дагы бул адам бир да жолу барып алакан жайып ошол Ошто каза болгон шейттерге алакан жая алган эмес, алакан жайган эмес. Мына муну эмне дей алабыз? Мына эненин көз жашы деп эстелик ачылды. Ошо кезде Отунбаева ушундай жиберип кана бул акырын тымызын биякта жаткандыгы, мына бул коркоктук десек болот. Ошол жерде мына өзүнүн улуттук лидер катары өзүн көрсөтө алган эмес.
бул жаза алма лидер катары өзүн көрсөтүп келген, анан жашынуу жолдор менен өзүн көрсөтүп келатат. Анан туура көчө баягы эл жеңишти эскеришип, өтүп кеткен ата бабаларын эскерип аткан маалда бул дагы атасынын сүрөтүн көтөрүп алып келди. Анысында эл катардагы адам катары гана эсепке алып койду дагы, катардагы адам катары жүрдү. Эми мындан ары Атамбаев бир катардагы адам катары гана кала берет. Бул кыргыз элинин тарыхында, Кыргызстандын саясатында бул экс президент катары эч ким эсептешпейт жана бул адамды эч ким мындай улуу инсан катары бааланбай калгандыгы мына ушундан баасын алды. Бүгүнкү күндө мына Батукаевди бул жерде биз улуттук лидер катары көрсөтпөш керек. Ал бир топтун гана, уюмдун гана тиги башчысы болгон. Бирок ошондой жолго, коррупциялык жол дейбизби, же кандайдыр бир жолдорго барган биз саясатчыларды жана ошондогу саясий кызматта турган адамдарга баа бериш керек. Биз Батукаевге эмес, ошо Батукаевдин ошондой махинациясына барган адамдарга баа бериш керек. Ошонун ичинде мына азыр карап көрөлү, бул эки гана врач менен чектелбеш керек. Чектелбеш керек булар. Мунун айтканымдын себеби мына ошондогу сопровождение кылып жүргөн адамдар бүгүн депутат болуп турат. Ошондогу мына биз мыйзамды чыгардык деген Аида Салянова бүгүнкү күндө эл арасында элдин үнүн кыйкырмыш болуп, уран маселесин көтөрмүш болуп, Текебаев маселесин көтөрмүш болуп, жана ушундай эле аялдардын укугун коргомуш болуп, саясий куугунтук деп ушу жерде көчөдө жүргөндүгү бул абдан туура эмес. Буга дагы баа бериш керек. Аида Салянова дагы түздөн түз ошол жерде моралдык дагы, саясий дагы жоопкерчилиги бар. Ошонун ичинде мына карап көргүлө, ошондогу судья, Нарын шаарынын судьясы актап чыгарган Эрматов бүгүн ал киши дагы Нарын шаарында межрайон сотто отурат. Мына ошондогу сопровождение кылып келген Нарын УУдун начальниги азыр ГСМде зам начальник болуп отурат, Таалай Нуралиев деп. Ошондогу мына военный прокурордун башчысы Майрамбек Акматалиев мына ошол эле тиги Нарын шаарында облустук прокурордун орун басары болуп турат. Булар эмнеге жооп бербеш керек? Буларга эмнеге азыр эл карап, аяп карап отуруш керек? Туура. Батукаев маселеси эки гана врач менен чектелбеш керек. Бул ак карасы баарына жетиш керек. Ошондо мына азыр сайттарда жазылып атпайбы, Турсунбек Акмын 100 миң алган, 200 миң фальшивый алышкан деп. Бул жөн жеринен жазылган жок да. Эгер ошолор калп болсо же туура эмес болсо, булар дагы чоң күчтүү адамдар, эпак сотко беришмек. Значит, бул жерде ошондо Батукаевден чоң акчаларды алган дегендиги дагы ошол коррупциянын мына жыты-жытам турат. Мына ошол маалда Шамил Атаканов мына ушул Батукаевден кийин гана акырын куйругун түйүп саясаттан кеткен киши болот. Но бирок Шамил Атаканов да бүгүнкү күндө эстен чыгарбаш керек. Ар бир кыргыз эли. Шамил Атаканов да кандай жооп берерин көрүш керек. Мына көчөгү тарых сабактары Сутариевден көрдүк го. Атасын тааныбай, энесин тааныбай, дөө сүрчү деле мына көчө соттон чыкканда кандай кечирим сурап, 9 жылда эмнени гана көргөндүгүн, эмне болгондугун ошо соттун решеткасынын түбүндө отуруп алып кыргыз элинен кечирим сурап атат. Булар дагы ошол күндү көрүш керек. 9 жылда кан менен келген бийлик мына канчалаган акчаларды жада башташат, канчалаган акчаларды жеп кетишип, каалагандай Кыргызстанды башкарышып, каалаганын чыгарып, каалаганын камап, бирок булар да бүгүнкү күндө жөн эле чыкпаш керек. Бул дагы ошол Сутариевдин көргөн күнүндө көрүш керек. Ошондой кечирим сурап, кийин чыкса акталып чыгыш керек, чыкпаса ошол тор артында отуруп дагы булар кечирим сураш керек. Ошого жеткириш керек. Эгер бул бийлик дагы ошол өткөнкү бийликтердин жолун улабайбыз десе. Мына азыр прокуратура эмнегедир СПА өңдөгөнү башат. СМБ мындай саясий чечимдер жоктой көрүнүп атат. Саясий чечимди булар жазаш керек. Ар бир Айс Батукаев болобу, Дача Суу болобу, Ош Коголаңы болобу, мына Атам Бектемир Акуновдун өлүмү болобу, ушул боюнча баардыгына булар жооп бериш керек.
мына мен ушуну аябай таң калдым. Бул тарыхты да айтып атабыз, мына Батукаевга чейин эле менин атам каза болгондо мына карап көргүлө. Ушул Атамбаевдин бийлиги ушундай заказдарды аткарган адамдарды абдан колдоп келген экен. Мына Батукаевда дагы Таалай Нуралиев катышып атат. А менин атамда дагы Таалай Нуралиев ГО начальник болуп турат. А Батукаев чыгарганда УУ начальник болуп турат. Муну мына колдоп келгендиги ушундай адамдарды. Ошол маалда менин атамда Майрамбек Токтомамбетов облустук прокурор, шаардык прокурордун замы болуп турган. А Батукаев чыгарганда военный прокуратуранын башчысы болуп турат. Ошол эле маалда кимди судья Ерматов ошондо жаңы алып келип менин атамдын ишин карашкан Нарын шаардык сотунда. Кийин Батукаевди ушу менен чыгарып атышат. Анан бул Батукаевдин иши бүтөөрү менен гана муну межрайондук сотко которуп атышат. Мына ошол кездеги адамдар менин атамдын ишинде кийлишкен адамдар да кайра баардыгы жогорулаган гана кызматта, кайра булар кийин Батукаевга колдонуп ушундай грязный иштерин, булар бузук иштерин жасап келишкен да. Ошо колдонуп келген. Атамды ошондогу Бакиев дейбизби, Бакиев эмес, Атамбаев ошол маалда премьер-министр болуп турган. Ошолор атамды саясий баягы куугунтук кылып, ошол маалда атамды өзгөлүгүн асыл өлдү кылып камерада өлтүрүшкөн. Өлтүргөндөн кийин атамдын калатнасы менен гана шалаакылык деген статья менен гана козгоп ишти жыйынтап койгон. Кийин оонон утуп келип 2016-жылы атам көнөгүнү асылбагандыгын, атамды кыйноодон сабап өлтүргөндүгүн далилдеген. Бирок бүгүнкү күндө ошондогу өлтүргөн адамдарды дагы бүгүнкү күндө баасын берилек. Жана ошондогу атамды өлтүргөн адамдарды жашырган, ошолорду бурмалагандар дагы бүгүнкү күндө облустук прокурордун замы, ошол эле тиги ГСНде зам, ушундай тиги соттордо дагы эле отургандыгы бүгүнкү күндө мени жана туугандарымды аябай капа кылып келет. Бирок мен ишенем, ак ыйлет бирок сынбайт дейт. Атам дагы ак экендигин далилдедик. Жана бул адамдар да жооп берет деп адилеттүү баары күтөм. Үмүтүм эч качан үзүлбөйт. Батукаевдин чыгышы шаардык сот эле чече алмак эмес. Же болбосо бир гана тиги военный прокурор бул бошолсун, мындай оор менен отурганга болбойт деп айта алмак эмес. Мунун аягы барып Атамбаевга такалат. Анткени Атамбаев жок. Ошол 2010-жылдан кийин ар бир иш, ар бир соттук чечимдер жана ар бир момундай куткаруу, камоо бошотуу жана ошондой эле лицензия берүү, кээм байлыктарды сатуу, сатпоо деген баары Атамбаевдин түзмө сөзүнөн гана өтүп турган. А бул аягы барып Атамбаевга такалат жана такалыш керек. Буга жооп бериш керек. Эгер муну жооп бердире албаса, бул бийлик таркасында дагы, Кудай астында дагы эч качан кечирилбейт. Муну ар бир түшүнүш керек. Уранга чейин да көп нерселер болуп келген. Туура Максим түзгөн схеманы булар жок кылабыз деп революция маалдарында сүйлөп келишкен. Бирок революциядан кийин булар эч кандай жок кылган эмес. Жана ошону өөрчүтүп жана кеңейтип колдонушкан. Буга мен далил катары айта кетейин. 2010-жылы революцияланганга чейин Нарын эли жетим тоо деген маселени атамда көтөрүп келген, Нарын эли көтөрүп келген. Анан революция болгондон кийин эле ал компанияны биз токтоду, жабылат десек, 2010-дон кийин ого көтөрүп күчөгөн багытта, ошол СК партиясы кийлишкен багытта ошол жерде жетим тоо деген кен байлыкты да беришкен. Бирок кийин Атамбаев президентке койгон маалда ошону биз бетине кармап, ошону биз атазып айтмайынча Нарынга келбейсиң деп ушул жерде биз улам келип сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошону кайра атазып экен. Ошондой эле мына көчө мына иттин өлүгү кайдан чыкты? Мына 2010-дон кийин Роза Исаковна дагы тиги кийлигишүүсү менен күйөө балдары ошол кыздарын кошо кийлигишүүсү жана андан кийин Атамбаевдин бийлигинде ошо Атамбаев аябай ишенген кадры эрке баласы Зилалиев канча жолу узаткандыгын, канча жолу кен байлыктардан өткөндүгүн
мына бүгүнкү күндө далил болду. Бирок бүгүн ошонун саясат жасап ураанда бул бийликке дагы бетине көбү жапкылары келди. Бирок бүгүн ысык көл элинин дагы мындай ичер суусу бар экен десек болот. Же адилеттүү бийлик келип калгандыгы дагы ушул жерден көрүндү. Муну кандайдыр бир деңгээлде азыркы маалда токтотуп, ушуга бир саясий чечимди кабыл алгандыгы деги эле Теңир Тоголуктар ысык көлгө кыргыз элине бир жакшы нерсе болду деп айта алабыз да. Эгер мындай саясий эрки күчтүү адам эмес, же бир акчага, же бир жана адилетсиздикке, же жана абийир жоктордон келип калганда, бул kel иштесе кандай болот эле деген суроолор да туулат да. Бирок ошо уруксаат бергендер да жоопкерчилик каралышы. Эми азыр биз бүгүнкү күндө жаап койдук деп эле муну менен токтобош керек. Жапканга чейин ким берди? Жана ушундай абийирсизге кимдер барган деген вопросту коюп, бүгүнкү күндө көл эли, нарын эли дагы муну менен отура бербей, ушу бергендер дагы жоопко тартылсын. Жана булар дагы жүзүн ачыш керек деп талап коюш керек. Ошондо гана ар бир нерсеге тарых өзүнүн баасын берип келет.